Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле базары жок каналы. Бүгүн 7-сентябрь 2023 жыл мен Бишкек шаарынын түштүк чыгышы совхоз Алатоо же болбосо жаңы аты Каражыгач айылында жүрөм туугандар. Ушул жерден ай сайын жаш кирешеси менен же болбосо мындай иштеп турган дүкөнү менен сатылуучу үй бар экен. Ошол үй жөнүндө сиздерге маалымат берейин деген. Каражыгачка келүү үчүн туугандар сиздер Көк Жар тараптан түз маршрутка менен келесиздер. Негизинен Аламедин базарынан бул жака чейин келген маршрутка бар туугандар. Үйүбүз дагы ушундай центральный көчөнүн жээгинде жана мектептин жанында жайгашкан магазини туугандар. Клиенттер дайым бар экен, мектеп окуучулары жана ошол центральный көчөнү өткөн элдер тургундар туугандар. Так, дагы эмне маалымат. Мынакей бул үйүбүздүн көчө тарабы батыш чек ара бул жерден башталат. Чыгыш чек ара бул жакка чейин. Негизинен жалпы аянты 8 соток туугандар участогунун анан төрүндө үйү бар. И сиздер бул жактан бул калитка менен магазин ички тарабы менен да кирип чыга аласыздар. И мындан айланып машинаңыз менен киремесеңиздер, арты тарабынан кирсеңиздер болот. Азыр ал жактарында бир чекеден видеонун жүрүшүндө көргөзсөм, азыр биринчи болуп сиздерге эми үйдүн ички тарабын, биринчи магазин ички тарабын көргөзөйүн. Мынакей бул магазин ички тарабы туугандар, холодильниктер, полкалар даяр иштеп турган магазин. Продуктусуну туугандар үйдүн баасынан өзүнчө баалашасыздар же болбосо кыскасы ошол баалаш продукту өзүнчө аласыздар туугандар. Мынакей бул магазиндин көрүнүшү, плюс бул жакта 2 бөлмө склад үчүн же болбосо башка максатта колдосоңуздар бул жакта 2 бөлмөсү бар туугандар. Эми айланып короосуну бир чекеден сиздерге көргөзөйүн. Андан ары эми бул калитка менен кирип сиздерге калган маалыматты берейин. Жана айткандай машинеңиздерди ары жагынан чоң дарбазадан алып кирип алып чыксаңыздар болот. Мынакей бул короосу. Бул жакта чоң навес. Навестин лыйтрагында тапчан жана очоканасы бар экен, лыйтростяжка болгон жана магазинге сиздер үйдүн ички тарабынан короосунан да кирип чыга аласыздар. Сырттан клиенттер үчүн кирип чыкканга эшик орнотулган. Бул жакта очок и мынакей тапчан. Кошуна менен чек ара мондай бийик забор менен тосулуптур туугандар. Батыш чек арасы мынакей бул жерге чейин. Электр энергиясы, суусу бар туугандар. Так, электр энергиясы, суусу бар экен. Так, отопление, паровое отопление, көмүр менен жылыткан котел үйдү жылытат туугандар. Мынакей. Үй болсо стенасы кирпич, 75 квадрат метр болгон үй, пол дома. Пол дома болсо да туугандар 8 соток и бөлмөлөрү деле чоң. Азыр ички тарабын сиздерге көргөзөм. Негизинен көпчүлүгүңүздөргө эле бул дүкөн жакшы керек, себеп өтө жакшы жерде жайгашкан. Бул мынакей үйүбүздүн кире бериши. Оң тарапта киргенде отопление котелу жайгашкан. Сол тарапта карай кирсек, калган бөлмөлөргө бир чекеден өтүп кете алабыз. Бул мынакей кухня туугандар, кухонный мебелдер. Түндүк тараптан, батыш тараптан терезе орнотулуп, отопление батареялары. Ички тараптан раковина орнотулуп, суу чыгарылган, сырткы тараптан да суу чыгарылган туугандар. Мебелдер боюнча айтсак, мебелдерди кааласаңыздар таштап кетебиз дейт, кааласаңыздар алып кетебиз дейт. Мебел кааласаңыздар алып калсаңыздар делет. Андан ары оң тарапта бир спальный бөлмө, мынакей. Көрсөңүздөр ремонт, полдор ламинат. И андан ары түз жүрсөк, бул жакта мынакей мына коридор, бул жакта катарынан 2 бөлмө, сол тарапта болсо мынакей душ жайгашкан туугандар. Сус арыстан менен жылыйт. И бул жакта мынакей бир бөлмө, балдар бөлмөсү окшойт менин оюмча. Мынакей. И андан ары дагы бир бөлмөгө өтүп кете алабыз мынакей туугандар. Көрсөңүздөр ремонт, түндүк тарабынан терезе, отопление батареялары. Ушундай. Эми короосун ачып калган маалыматтарды бир чекеден берейин туугандар. Мен хеле сатылуучу короосундамын туугандар. Андан ары мынакей бул жагында деле навес. И бош жер, мынакей хозпостройка класстар үйдүн шыктырына жаткан бул жакта жайгашыптыр. И жана айткандай машинени бул чоң дарбазадан алып кире алчыгасыздар. Бул жакта эле көп эле машина, же болбосо бир чоң КАМАЗ кеден баткадай жери бар экен. Бул үйүбүздүн түндүк тарабынан көрүнүшү туугандар. Навестин түбүндө эле отункана, бул жагында мындай айырмандай склад катары колдонулат экен туугандар. Ушундай. Анан бул Каражыгач же болбосо совхоз Алатоодо туугандар бардык региондордон эле жашагандар бар экен и башка улуттардан деле жашагандар бар экен. Баасы бул үйдүн. Так.
Бұл үйдің басы $50,000 сұрап бір үйлері. Анандағы сөйлешу болады. Өзінің номерін экранға есептелдеп қалдырам туғандар. Зона қоп сөйлесіп көріңіздер, сөйлешу болады. Анан достарменен, группалармен бұл видеоны сіздер бөлішсеңіздер, маға бұл үй иесіне чоң жардам берген боласыздар туғандар.